Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 12 апрелге саат 8-ге республика боюнча 38 жаңы учур катталды. Анын 5-и Бишкекте, Чүй областында 3-ü, Нарын областында 13, Ысык Көл областында 2, Ош областында 3, Ош шаарында 12. Мен басып белгилеп кетмекчимин, бул жерде катталгандардын негизи бул обсервацияда жаткандар, ошондуктан эч кандай коопсуздукка, мындай тынчсызданууга эч кандай мындай өтө негиз жок. Бирок биз бүгүнкү күндө карантиндин жоболорун сактоого баарыбыз милдеттүүбүз. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 377 учур катталды. Анын ичинен Жалал Абад областы 89, Ош областы 119, Ош шаары 54, Чүй областы 21, Бишкек шаары 59, Баткен областы 4, Нарын областы 25, Ысык Көл областы 6. Стационардан 10 жаран чыкты. Аналардын результаты таза чыкты. 5-өө Ош областынан, 5-өө Жалал Абадтан. Ал убакыт боюнча бизден 54 жаран чыкты, жакшы болуп чыкты. Анан кийин тастыкталгандардан 201-и аял киши, 176-сы эркек. Жаңы тастыкталганда алардын ичинен 25 киши аял, 13-ü эркек. Жашына карата балдар 15 жашка чейин 38-ди түздү, 16-дан 19-га чейин 12-ни, 20-дан 35-ке чейин 90, 36-дан 55-ке чейин 141 жана 56 андан улуулар 96-ны түздү. Бүгүнкү күндө стационарда 318 жаран жатат. Анын ичинен 11-и оор абалда, 6-сы реанимацияда. Анализге түшкөндөрдүн саны 24885. Бүгүнкү күндө 24356 анализ жасалды. Мен айта турган нерсе, мына мурда жетишпей калып, жүйөлүү себептер менен реагенттер жетишпей калып, өз убагында жасай албадык эле. Кечеги күнгө бардык мурда алынган анализдер бардыгы такталып чыкты. Bir күндө 1674 анализ жасалды. Катнашкандар боюнча бүгүнкү күндө 6537 адам. Анын ичинен биринчи категорияда 1178 адам, экинчи категорияда 5359 адам. Кыргызстан боюнча обсервацияда 15 күндүн жүзү болду. Өзгөчө абал кирген жана өзгөчө кырдаал кирген республиканын территорияларында жарандарыбыз эң жогорку мындай жоопкерчилигин көргөзүп атат. Кээ бир учурларда райондордо айылдарда өзлөрү тартипке чакырып, тартип бузгандарды өзлөрү кеңештерин берип, бизге жардам берип атканы мен ойлойм биздин жарандарыбыздын аң сезими абдан жогору болгондугун белгилеп кетиш керек. Биз бирок ошондой учурда бизде эң чоң көйгөйлүү маселе бул үйдө отурган жарандарыбызды күнүмдүк тамак аш менен камсыз кылуу болду. Азыр мына социалдык аярлуу катмарда 96 миң үй бүлө Кыргызстанда жардамга муктаж үй бүлөлөр булар. Андан тышкары официалдуу түрдө бизде расмий түрдө 78 миң адам жумушсуз болуп эсептелет. Буларды сөзсүз түрдө биз социалдык колдоого эң биринчи тамак аш менен камсыз кылышыбыз керек. Bir дагы адам өзү тамак аша албай калдым, ачка калдым деген болбош керек. Жарандарыбыздын өмүрүн сактайбыз, ден соолугун чыңдайбыз деп биздин эң кымбат болгон дарыгерлерибиз өзү ооруга чалдыгып атат. Булар боюнча да мен ойлойм, ушул саламаттык сактоо системасында иштеп аткан жарандарыбызга, дарыгерлерге өкмөттүн атынан дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, сиздердин эмгегиңиздерге биз абдан чоң таазим этебиз. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз элдин атынан, өкмөттүн атынан. Эң биринчи милдетибиз жабыр тарткан ишкерлерди колдоо. Өзгөчө биздин ички дүң продукциянын 50%-ын түзүп аткан кичи жана орто бизнестеги ишкерлерди колдоо. Мындай кыйынчылыктан чыгып кетүүнүн бир негизги жолу арзан жана узак мөөнөттө пайдалана турган каражаттарды табуу. Бул каражаттар ички булактардан да издеп атабыз. Экинчиси ошо тышкы булактардан арзан алып келип, анан кредиттик бир линияларды ачып, ошо менен биздин ишкерлерибиз өзүнүн ишин кайра калыбына келтирип,
кредиттердин кийин төгүп, кайра жумушчу орундарын калыбына келтирип, өзлөрүнүн ишин улантыш керек деген ойдобуз. Эч качан мамлекет сиздерди жалгыз калтырып, өзүңүздөрдүн бизнесиңерди талкалатканга жол бербейбиз. Мунун баарын тең мынакей урматтуу президентибиз дагы чоң иштерди алып барып атат, өкмөт дагы алып барып атат. Бизде 675 миң пенсионер бар Кыргызстанда. Кээ бирлери ден соолугуна жараша эшикке чыгып, банктардан акчаларын ала албаган учурлар болуп атат. Ушулардын баарын тең уюштуруп, каалаган учурда ала тургандай шарттар түзүшүбүз керек. Ар бир пенсионерибиздин жана жөлөк пул алуучу жарандарыбыздын акыбалын билишибиз керек. Алар пенсияны, жөлөк пулдарды кайра тамак аш алганга жумшайт, дары-дармек алганга жумшайт. Булардын баарын шартын түзүп бергенге күч аракеттердин баарын жумшайлы. Ал эми айлык майына маселеси боюнча эч кандай проблема болбойт. Баардыгы өзүбүздүн бюджетте каралган көлөмдө төлөнөт. 340 миллион сомго, анын ичинде 300 миллиону бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу, ал эми 40 миллион сомго жакыны бул саламаттык сактоо министрлиги аркылуу тартылды. Бүгүнкү күндө 40 миллион сомдун 183 миллион 395 миң сому жумшалды. Ал кайсы максаттарга жумшалды? Ошол обсервацияларды уюштуруу, жатаканаларды даярдоо, жарандарыбызды чет мамлекеттен алып келүү, жетишпеген дары-дармектерди, актайын кийимдерди сатып алуу, мындан тышкары бүткүл дүйнөлүк банк аркылуу дагы 9 миллион доллардай акча каражат ушул жакка каралды. Бүгүнкү күндө акча каражаттары жетиштүү, бардык иш-чаралар бүттү, муну да биз өзүбүз колдонобуз. Жалпы абал тууралуу бет кап костюмдар жетиштүүбү деген суроолорго жооп берип кетти. Клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин дарыгери Эрмек Исмаиловго материал үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы, Дилшат баке? Саламатчылык. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз? Кудайга шүкүр, жакшы, ден соолуктар жакшы. Өзүңөр кандай? Жакшы, рахмат. Мен сиз жөнүндө BBC маалымат баракчасын окуп калдым эле. Баягы буюрса бейтаптар жакшы болуп атат, настроебуз жакшы деп аттыңыз эле. Сиз өзүңүз жөнүндө кичине кыскача маалымат айтып кетсеңиз? Мен инфекция, ошо ноокат инфекция бөлүм башчысымын, как инфекционист. Ушул жерде иштейм. Группа полный персонал менен азыр ушул жерде иштеп атабыз. А так ошол как инфекционист считаюсь. Бейтаптардын абалдары кандай? Буюрса күрөш жакшы эле болуп атат да, настрой жакшы иштешкен. Да, конечно, бейтаптарды абалы жакшы. Эми оору дагы бар, жеңили дагы бар, ар кыл түрдүү келип атат. Ошо ситуацияга карап туруп иштеп атпайбыз. Жакшы. Командаңыздын настрою кандай? Ато бардык эле сырт жактан баягы фейк маалыматтарды окуп дагы туура маалыматтарды окуп эле баары жүрөгү түшүп атат да. Буюрса бул илдетти жеңебиз деген ишенич менен иштешип атабы командаңыз баарда? Мен лично билбейм, мен интернетке дагы киришке бизде вообще убакыт жок. Хорошо, мен өткөндө, оказывается, баягы эмне бергенмин по телефону. Аны дагы өзүм дагы көргөн жокмун. Onu бир кире көрүп окуп, анан кийин хорошо деп кирип кеткенбиз. Жакшы. Анда график жөнүндө айтып бербейсизби? Кандай иштеп атасыздар? Эми график бизде основной өзү 4-5 сааттан ашык мүмкүн эмес да. Анан балдарды группабыз бар, 4 группага бөлүнгөнбүз, ар 4-5 саатта алмаштырабыз. Тиги костюмдар жетиштүү эле? Да, костюмдар биз эми билбейбиз канча костюм бар, бирок биз айткан убакытта биздин главврач билесиңер, депутат болуп бизге, не знаю, лично бизге ноокатты сүйлөй алам да, а так башка жерде я не знаю, кандай формаларды айткан убакытта алып келип, биз форма боюнча кыскасы проблема жок. Ошондо канча режимден иштеп атасыздар? Сиз мисалы үчүн эртең менен саат 8-де кирип кеттиңиз. 8-де кирип кетсем, мисалы 12-1-ге чейин иштеймин да. Обедкече. 12-1 обед кылам. Экинчи группа кирип кетет, экинчи группа тоже 4-5-ке чейин иштейт. Анан үчүнчү группа ошондо 5 сааттан алмаша беребиз да. Обедти кандай кылып атасыздар?
Бетте больница берет бизге, отдельный баягындай персонал бөлүнгөн да.